Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн 15 октябрь, жекшемби. Андыктан дем алыш жакшы улансын туугандар. Бүгүн сиздерге Москвадагы болгон кабарлар менен кичине тааныштыра кетели. Бүгүн 15 октябрдан тарта биринчи эле Москвадагы жол кире проезддер кымбаттады. Андыктан ошол кымбаттаган баалар менен тааныштыра кетели. Туугандар, мына 1 поездка 65 рубль, 1 суткага безлимит 315 рубль, 3 суткага 600 рубльга көтөрүлдү. 60 күнгө 60 поездок, то есть 3150 рубльда. 30 күнгө безлимит 2730 рубльга көтөрүлдү. Ал эми башка безлимиттери көрө кетели. İşte kaldı o. Mına tuğanlar bezlimitlerdə bağları kötörülgən. 90 күнгө 6600 rubl boldu, 365 күнгө 19500 boldu, 3 sutkaga 600 rubl, 1 sutkaga 315 rublga kötörüldü tuğanlar. Андыктан тугандар алдын ала ошол баалардын көтөрүлгөн байланыштуу акчаңыздарды даярдап жүрүңүздөр. Ошондой эле тугандар, такси кирелер, таксиге дагы жол кирелер кымбаттады. Андыктан биздин таксисттерге айтарыбыз, негизи эле ишти жакшы кыла бергиле жигиттер, бирок жолдо колдон келишинче этият болуңуздар, себеби акчаны деп көптөгөн жигиттерибиз ДТПларга учурап, өзүнүн ден соолугуна карабай көп учурларда аварияга учураган мезгилдер болуп атат. Андыктан өзүңүздөрдү этият кылыңыздар, урматтуу такси жамааты. Тугандар, бүгүн түнү мына эки машина сүзүшүп, проспект Мирада чоң авария болуп, машина күйгөн. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Күйгөн машина проспект Мирада ошол жолдун чекесинде токтоп тургандыктан байкабастан алдында да бир машина келаткан машина уруп кеткен. Алга шашып келген мына өрт өчүргүч машина дагы бир машинаны уруп алган, шашкандыктан. Андыктан деги эле шопурлар, таксисттер, сиздерден сураныч, жолдо жүргөндө этият болуп жүрүңүздөр, абайлаңыздар. Жолго токтоткондо да өтө этияттык менен, бузуктук болсо ошол баягы белгилерди коюп алдын ала даяр жүрүңүздөр тугандар. Ошондой эле эскерте өтчү нерсе, бүгүн 15 октябрь болгондуктан тугандар, ноябрга чейинки регистрация мөөнөтү ноябрга чейин бүтө тургандар продленияга берсеңиздер болот. Себеби продления дагы 10 күн, 15 күн болуп кетет, өзүңүздөргө белгилүү. Андыктан төмөнкү экранда номерлерге кайрылып, ишеничтүү адамдарга жасасаңыздар болот. Регистрация маселеси боюнча ошол номерлерге кайрылыңыздар. Ал эми чек ара маселеси боюнча ишеничтүү жигит Мухиддинге кайрылыңыздар. Көптөн бери каттайт, өзү до конца барат, жолдо жардам берет. Бүтүн жерде аман болуңуздар тугандар.